Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы мен концепцияны калыптандыруу. Илгерки аңгемеге кулак салгыла. Мен жаш кезимде бүт дүйнөнү өзгөртүүнү пландагам. Анан бир аз жашым жогорулаганда бул эрдемсинүү экендигин түшүндүм. Ошондуктан өз мамлекетимди өзгөртүүнү чечтим. Жашым дагы жогорулаганда бул да эрдемсинүү экендигин түшүндүм. Ошондуктан өзүмдүн шаарымды өзгөртүүнү чечтим. Мында жаса албай турганымды түшүнгөндө өз үй бүлөмдү өзгөртүүгө аракеттендим. Эми мен улгайган адаммын жана өзгөрүүнү өзүмдөн баштоого тийиш экенимди билем. Балким эгерде мен өзүмдөн баштасам, мен өзүмдүн үй бүлөмдү, шаарымды же мамлекетимди жана ким билсин, балким ал гана эмес, дүйнөнү өзгөртө алмакмын. Өзүн издегенден инсандык туруксуздуктан кийин болжол менен 15 жылда уландарда жана кыздарда өзү мен образынын ички шайкеш системасы, мен концепциясы өнүгөт. Мен жөндөмдүүмүн, менин колумдан келет, мен билемин, мен башкарамын, мен ээлик кылам. Жашоо бизден бир эле учурда көптөгөн ролдорду ойношубузду, өзүбүздүн, менибиздин образын өзгөртүшүбүздү талап кылат. Мектепте мен окуучумун, дүкөндө мен сатып алуучумун, жолдо мен жөө жүрүүчүмүн, унаада мен жүргүнчүмүн, китепканада мен окурманмын, театрда мен көрүүчүмүн, досторум үчүн мен досмун. Үй бүлөдө мен уул, кыз, небере, агайыны, эже, сиңди. Өз өлкөмдө мен жаранмын. Өздүк мендин ушундай көп жүздүүлүгүн кантип түшүнсө болот? Дал өспүрүм куракта адам ал келечекте кандай болоору жөнүндө кыялданат жана өзүндө жакшы сапаттарды өнүктүрүүгө умтулат. Ошондуктан эгерде сен күчтүү жана шамдагай болууну кааласаң, анда спорттук секцияга жазыл. Эгерде такшалууну кааласаң, окуш үчүн көркөм жана илимий адабиятты тандагын. Сен ушундай биринчи кадамдардан тарта өзүн өзү жетилүү боюнча программаны ишке ашыра аласың. Бул үчүн өзүңдүн күчтүү жактарыңды табууну үйрөнүүгө тийишсиң. Жаратылышта дээрлик окшош эч нерсе жок. Адам тууралуу дагы ошондой деп айтууга болот. Ар бир адам кайталангыс жана уникалдуу. Силер өзүңөр тууралуу мен ушундай бирөө элемин деп айтууга укуктуумун. Белгилүү америкалык жазуучу Дейл Карнеги өзүн өзү жетилүү боюнча курсту дал бүгүн деп аталган позитивдүү ой жүгүртүү көнүгүүсүн иштеп чыккан. Күн сайын эртең менен өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле жана өзүңөргө кубаттаган сөздөрдү сүйлөгүлө. Дал бүгүн мен бактылуу болом. Дал бүгүн мени курчап турган жашоого ыңгайлашам жана бардыгын өзүмдүн каалоомо ыңгайлаштырууга аракеттенбейм. Мен үй бүлөмдү, окуумду, мен жашоомдун кырдаалдарын алар кандай болсо, ошондой кабыл алам. Мен дал бүгүн өзүмдүн организмиме кам көрөм. Менин организмим менин бардык талаптарымды жана эрежелеримди жан дили менен аткарышы үчүн дене тарбия көнүгүүлөрүн жасайм. Денеме кам көрөм. Ден соолук үчүн зыяндуу таасирлерден жана ойлордон качам. Дал бүгүн мен акыл эсимдин өнүгүүсүнө көңүл бөлөм. Мен өзүм үчүн кандайдыр бир пайдалуу нерсени окуйм. Дал бүгүн мен адеп, ахлак жагынан өзүмдү жетилүүгө киришем. Дал бүгүн мен бардыгына боорукер боломун. Мен мүмкүн болушунча жакшынакай көрүнүүгө аракеттенем. Кичпейил болом жана мактоолорду көп айтам. Адамдардан кыйкым издебейм же аларды оңдоого аракеттенбейм. Дал бүгүн мен жашоомдогу бардык көйгөйлөрдү чечүүгө аракеттенбестен бүгүнкү күн менен жашайм. Мен кайсы гана болбосун, ал гана эмес, күнүмдүк ишти дагы жеңил аткарам. Дал бүгүн мен жарым саат тынчтыкта жана жалгыздыкта өткөрөм. Жай баракат болууга аракеттенем. Дал бүгүн мен жашоомо кубанам жана бактылуу болом. Мен кимди сүйсөм, алар дагы мени сүйөт деп ишенип жана сүйө берем.